Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз Асхат байкебиздин ошол ден соолугуна байланыштуу ушул элге кайрылуу жасаганбыз. Ошол кайрылууга кайдыгер карабаган бардык бир туугандарга, ошол Асхат байкемдин айылдаштарына, бир туугандарына, тууган уруктарына баарысына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул айылдан мынакей айылдагы бир туугандардан чогулган каражат 140.730 сом чогулду Кудай буйрса айылдаштардан. Анын ичинде 92.695 бул туугандардан эл сомдон экен. Бул эл сомдон Кыргызстан ичинде. Урматтуу бир туугандар, мына видеону көрүп алып, ошо салып аткан бир туугандар, сиздерден келген каражаттар өз дарегине келип жетип атат. Биз ушундан маалымат берип коюп атабыз. 90 миңчи? 90 миң бул элден алып келип берген акчалар болот. Улам келип колго берип аткандар, Бүгүн азыр эженин аты эсиме чыгып калды. Бүгүн ушул жерге келип 15 миң берди да. Мынакей 15 миң берип кетти эжеке. Анан чет жактан 23 миң бирөө которду, бир бала. Бул 80 миң дагы эл сомго түшкөнү бул схема четилген. Буга чейин. Общий бардык эсеп анан Сбербанктан, Россиядан ушул Сбербанктан которулуп аткан акча, Сбербанктан гана чогулган акча 572.072 рубль чогулган. Урматтуу бир туугандар, бул акчалардын баары кайдан келип атат? Карапайым элден келип атат. Ушул маалыматтык колдоо көрсөткөн биз ыраазычылык билдирем ошо Мирбек Атабеков биздин бир тууганыбызга. Дайым ушул кайдыгер эмес, дайым ушундай канчалаган адамдардын үйлүү болушуна себеп болуп маалыматтык колдоону көрсөтүп келет. Аллах сенден ыраазы болсун Мирбек, үй бүлөңө амандык. Ошол эле Айгерим Расул кызы карындашыбыз терең ыраазычылык, ошо маалыматтык колдоону көрсөтүп, ушундай кыйналып турган мезгилде туура кабыл алып, ушундай колдоо көрсөткөнүңөр өтө чоң рахмат. Ошол өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан дагы 5 миң сом которуп, Айгерим ушундай колдоо көрсөтүп аткандарга рахмат. Эриниз Бөрүбаев биздин агабыз бар. Адагы ушул колдоо көрсөтүп, дайыма ушундай кайрымдуулугун жасап келет. Рахматыбызды айтабыз Эриниз байке, Алла ыраазы болсун. Спорт мейкиндиги Токтомуш бир тууганыбызга Алла ыраазы болсун. Ушул спортсмендер дагы кайдыгер эмес, маданият жаатындагы спортсмендер, деги эле карапайым эл, бардык ушул кайдыгер карабаган бир туугандар, силерге терең ыраазычылык. Гүлжайна Атаканова биздин Кудул эжекебиз дагы туура эмес, дайыма ушундай колдоону көрсөтүп келет. Ушундай маалыматтык колдоо болуп аткандыктан ушундай каражаттар чогулуп атат. Баарыңарга рахмат. Кудай ыраазы болсун. Биз болсо ошол азыр Кудай буйруса аракет кылып 2 күн ичинде чыгып кетүү аракетин жасап жатабыз. Кудай буйруса дагы да колдон келишинче азыр жалпы эсебинде 1.140.000 чогулду Кудай буйруса. Дагы да аракет кылып, Кудай буйруса бир туугандар Асхат байкеге дагы ошол комментарийде жазып, бата тилек дуа кылып аткан, намазыбызда дуа кылып атабыз деген бир туугандарга биз башыбызды ийип тазим кылабыз. Рахмат. Айланайын кыргыз журтум, силерге чоң рахмат. Аябай мен силерге ыраазымын. Мына элден айланса болот. Чындыгында чет жактан бүт балдар звонок кылып, акча которуп, бүт жакшы сөздөрүн, аябай жакшы сөздөрүн айтып аткан үчүн тазим кылам. Кыргыз элим, силерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Азыр менин жолдошумдун абалы оор, ошого биз тезинен чыгып кетип, барып операцияны жасата турган болуп турабыз. Калганын дагы силердин жардамыңар менен чогултсак деген кайдыгер карабагыздар. Алла ыраазы болсун. Баардыгыңарга тазим этем. Рахмат, чоң рахмат кыргыз элим. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Туугандар, сиздердин жардамыңыздар менен Алла таалам шифасын берсин. Сиздердин жардамыңыздар аябай жакшы тийип жатат. Азыр ошол Кудай буйруса Азамат инем айткандай, бир 2 күн ичинде Индияга сапар алса, Кудай буйруса баары жакшы болот. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерден көптөн көп өтүнүч, урматтуу бир туугандар. Колдон келишинче ушу каражатындагы берип колдоп аткан бир туугандар, Кудай ыраазы болсун. Экинчиден ушу намазыңызда да көп дуа кылып туруңуздар. Биз инсандар бирибиздин дуабызга да муктажбыз. Ушу Кудай ыраазылыгын табайын деп жакшылыкка кол сунуп аткан бир туугандарга рахмат. Анан ошо азыр дагы бир ошол Москвадагы чайда иштеген бир туугандар дагы 3 миң рубль которуп деп айтышты. Чайда аны дагы атап айтып коелу. Ошол мекенден четте жүрүшөт, мигрант болуп, ошол кыйынчылыкта стройкада иштеп, мондай ызгар сууктарда иштеп аткан бир туугандар
силерди Кудай көрүп турат. Кол сунуп атасыңар. Ошол кол сунууңар канчалаган өз өлкөбүздөгү кыйналган үй бүлөлөргө чоң жардамыңар тийип атат. Кудай ыраазы болсун. Ушул Кудай ыраазылыгын табайын деп бир адамдарды сүйүнтүп, анын аркасында ошо Кудай ыраазылыгын табып, бактылык издеп атабыз. Барыңыздардын ниет тилектер кабыл болсун. Эч ким өзү оорубайлы, ооруп аткан бир туугандар жакшырып кетсин. Кудай буйруса. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун.